Көлтаң программасы уланууда. Бүгүн биздин студиябызда өзгөчө мейманыбыз бар. Ушул жылдын 15-18 сентябрь аралыгында залкарлардан жоолап, шайырлар шаңдуу ырсынат деген аталыштагы сонун музыкалык концерт, шоу концерт орун алган турат. Дал ушул концерт тууралуу кененирээк маалымат берип, жана шоу бизнестеги акыркы жаңылыктар, өзүнүн жакшы бир жагымдуу жаңылыктарын айтайын деп биздин студиябыздын мейманы болуп отурат. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилбар Райымбекова эжекебиз. Дилбар эжекебиз, кош келипсиз, саламатсызбы? Сизди биздин куттуу студиябыздан көрүп турганыма кубанычтамын. Эң алгач ошол кандай келип алдыңыз, көлдү сагынып келгениңизди, мынакей көптөн бери келбей сагынып калгандыгыңыз тууралуу эфирден сырткарыда айта кетиңиз. Сагынычыңызды таратып, Кудай буйрса жагымдуу маанайда дагы концертти коюп элге жагымдуу маанай тартып алайлы деп турабыз. Сөздү ушундан баштайлычы. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу көлгө келип калдык, көл тургундары. Мен бүгүн ушу куттуу студияда учурашып турганыма абдан кубанычтуу болуп турам. Бул мен ушу жакында өзүң айтып кеттиң. Шайырлары, эл шайырлары Алымкул Үсөнбаев атындагы топ бар филармонияда. Ошол топ 13 киши, 14 киши көл жээгине концерт койгону келип атабыз. Элди баягы филармониядагы биздин иштеген ишибизде баягы нукуралуулукту кыргыздын оонду бузбай ырдап, бузбай элге жеткизип, рахат берип, биздин миссиябыз ошондой да. Анан быйыл маданиятка абдан көңүл бурулуп атпайбы? Анан кичине гастрол учуруна дагы чыгуу бизге кыйындап калганда, анан көңүл буруп турган нерсе өсөт да. Анан ошол бизге ошо тыйын бөлүнгөндүгүнө баардыгы бизде афиша чыкты, билет, барып келген бензин дегендей, барганда жатакана, тамак аш баардыгын белендеп барып элге духовный жакшы маанай тартуулап келгиле деп бизди жөнөтүп атат. Биздин филармониянын баардык жамааты ар кайсы Кыргызстандын бүт райондорунда азыр. Бизге 15 сентябрда тоңдон баштайбыз буйрса. Андан кийин Жетөгүз, андан кийин Ак Суга өтөбүз, анан Түпкө барабыз. Баягы жакшы болот го деген эле жакшы маанайда келип атабыз. Даярдыгыбыз жакшы, жакшырлар, жаңырган ырлар бар. Баягы нукура мурунку залкарлардын ырларынан да кошобуз. Жаштар бар дегендей, концертке келиңиздер деген маанайда келип калдым куттуу студияңарга. Ошонун Кудай буйрса чындыгында эле көптөн бери концерт көрбөй сагынып калганда замандаштар сүйүнүп отурушса керек. Концерт сонун аншлаг менен сонун маанайда өтөт деген ишеничтемин. Анан чыгармачылыктагы акыркы жаңылыктарыңыз менен да бөлүшө кетсеңиз. Эми чыгармачылыкта баягы быйыл ошо Ыйык көлүм деген ырга ырдап, ал Ыйык көлүм деген ыр Мукан Рыскулбеков оончу, залкар оончу агабыздыкы. Мен 2003 жылы Караколго келгенде бул жакта иштеп аткан экен, көлдө экен, жакшырларды чыгарып аттыр. Анан мага биринчи көл кечини үйрөттү, аны ырдап чыгаргандан кийин анан эми дәүрүрдү шерик кылып үйрөнүп ал деп анан баян менен Ыйык көлүмдү 2004 канча ушу келген жылы эле Уда эле үйрөтүп калды. Анан репертуар ырдалып жүрдү концертте. Өзүм концертимди ырдап жүрдүм. Анан репертуардын эмесинде калып калды да, сандыгында. Анан көлдөн баягы Facebook'та ачсаң деле бир бөлөкчө адамдардын жүрүм турумунан терсирээк запаттагы эмелерди көргөндө кой ушул репертуардагы ушул ырды ырдагым келип, Рамис Алиевке жаңыртып жашына кагып сонун. Анан кийин клип тарттырып, клипти да бир эл жок эле тоо клип, эме тоо көл, анан өзүм болоюн деп анан тоонун башына чыгып, баягы Саякбай атанын бир айкели бар го, тоонун башында, ошол жака чыккым келип жүргөн. Анан баягы бир жакшы эме менен барып чыгып, анан тартып кеттик. Эми бул жакта кетип атат деп Кудай буйрса, анан баягы азыркы эме мезгил болуп калбадыбы? Жерди сүйүп, элди сүйүп ырдаган кичине кулактын сыртынан өткөзүп, анан
тойдун ырлары биринчи планга чыгып алгандай болуп атат. Эми алар деле артка сүрүлө турган мезгил эми аз эмес да, мындай көкүрөк тазарткан ырларга көңүл бурса деп тилек кылам. Буюрса ал деле мезгил келет го. Клип жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, канча күн тарттыңыздар, кандай кызыктуу окуялар коштолду? Ошо клип Бек Осмоналиев деген азыр жакшы жаштардын арасында жакшы клип тартып атат. Анан ал инеме айттым, мен ошол жака эле барып тартайын. Ушул элге мындай эме болуп калсын, көлдүн ыйыктыгын, көлдүн кереметин, көл бизде эле бар экенин билсин деп эле ички мындай жан дүйнөмдөн бир кыйкырык болду да. Анан макул болуп эле өзүм келдик. Келип анан караколго келип эс алып алып, эже эс алып алалы. Кичине аякка түшкөнгө да кичине мындай жакшыраак эме керек да. Чарчоо менен түшкөн болбойт да. Анан бир күн 2-3 күндө эметтик. Күн батканын күттүк. Бул өзүбүздүн көнүп калган шаардык пляж бар го. Ошол жака барып көлдү күттүк кечинде. Күндүн батканынчы көлдүн жээгинде айрыга барып андан ары анан жетегибиздин жакшы керемет тоолору да аябай жакшы түшөт го. Кызгылт түз, күрөң түз болуп анан ошол жакта анан көлдүн жээгине бардык. Күн багы убактысы болот экен, түшкү эме бетим көрүнбөй калган көрүнөт. Ошентип атан 3 күндө тартып бүттүк. Анан эми бердириш керек деп отурам. Мусканалдан бир жибердим багы алым жечинчи. Анан бул ырлар ырдалып турчу ырлардан да. Анан мен кандай жеткиздим, эми элдер эме кылса керек деп ойлойм. Ооба, патриоттук ырлардын бири деп кабыл алып атабыз. Биз дагы жакшы клип болуптур чындыгында. Сиз айтып кетпедиңиз, бүгүнкү күндө чындыгында эле той ырларына көбүрөөк басым жасалып атат, Бирок мына ушундай сиз аткарган ырлар дагы өзүнүн угармандары бар десек болот, көрүүчүлөрү бар. Андыктан капаланбай, албетте сонун ошо жакшы адамдардын көбүрөөгү үчүн бардык жакшы нерсе алга жылып атат деп ойлойм. Эми сен комузга кезек берели. Бул ырдын автору дагы ушу жетегибизден чыккан Залкар аткаруучу Дүйшөнбек Үкүевдин обону Курбулар деп чыгарган. Сөзүн жазган ошол эле жетегибиздин көлдүн кулуну Омор Султанов Залкар акыныбыз жазган. Ырдап берейин анан.
Чоң рахмат айталы. Анан Дилбара эжеке, сиздин ошол көл жергесине келип калган бир негизги максатыңыз ошол жагымдуу музыкалык чыгармаңызды элге тартуулап, сонун концерт коюп, элдин маанайын көтөрүү болуп турат. Анан ушул концерт боюнча дагы кайрыла кетели. Залкарлардан жолулап, шайырлар шаңдуу урсунат деген сонун аталыш коюп турсуздар. Ушул темага дагы кайрыла кетсеңиз, кандай болуп бул теманы тандап алдыңыздар? Бул эми мурда баягы филармония 36-жылы баягы чогулуп ушундай ачылганда, негизи биринчи декада Москвага барып өнөрлөрүн көрсөтүп келген. Ошондо бул кыргыздын нукура сөзү да эл шайырлары келатат. Азыр артист келатат деп айтат го мындай. Анан илгерки убакта айтып калышат да, эл шайырлары келиптир. Тигил айылга эл шайырлары келип оюн көрсөтүптүр деген ушундай нукура сөзүнүн сүйлөмдөрү менен айтылган экен. Ошон үчүн фольклордук топ ошо эл шайырлары деп эле 36-жылы айтылган экен да, 1936-жылы. Ошо бойдон келип декадаларга барып, анан эң залкар акындар жолулап келген да, Коргоол Атабаш болуп, мисалы үчүн эми Исмаил Борончиевдер мына иштеп калгандар. Андан бери уланган Эстебес Турсуналиев, Замирбек Үсөнбаев, Туганбаев, Ашыралы Айталиев, ушулар бүт эл шайырлар тобу деп аталып, өзүнчө чоң топту бригада бөлүнүп алып анан иштеп келишкен. Ошол топтун тарыхы узун болгон топ да бул эл шайырлар тобу. Анан 92-жылы ошо Замирбек байке мындай кайра жаңылап жаштар менен Лира Райымбекова, Гүзат Батырканова, Мурадил Сагыналиев деген жакшы ырчыларды алып, анан жаңы топ түзүп, ошо Алымкул Үсөнбаев атабызды иштеп кеткен экен. Ошо аты коюлган да, мамлекеттик Алымкул Үсөнбаев атындагы эл шайырлар тобу деп аталып калдык. Анан азыр дагы улам кийинки муун толукталып келатат. Азыр биз менен кошо жакшы Айгүл Алыкулова деген оонду да жазат, өзү жакшы ырчы. Жакында ошо Монголияга барып келди. Улукбек деген дастанчыбыз азыр эң мыкты дастанчылардын бири, жана Курманбек, кичи эпостордун Курманбекти өзүнүн варианты менен жазып чыккан бала. Адагы аябай баягы келечектүү балдардан. Элгиза деген кызыбыз да бар, ал дагы назик, сонун куулжуган үнү өңү менен төгөрө төп келген жакшы ырчылар менен бизде толукталып келатат. Анан биздин концертке келсе, булар отуруп алып эле суусар тетиги алып эле дастан айтат экен дебесин, баягы уккан эл азыр кайсыл ырды угуп атат деп тандап, программанда тандап ышыктап келип атабыз. Билеттин баасын 200 сом койдук баягы. Азыр эми картошка казылып атат көл жегинде, чөптөрдү чабылып атат, баягы айылдын сонун керемет бир жакшы эмеси уланып атат да. Ошол кезде кичине ошол күнүмдүк жашынакай жумуштан эс алуу үчүн апаларды дагы, аталарыңыздарды алып келиңиздер. Жакшы маанайда концерт болот, баягы даңкылдап дүңкүлдөктү койчу дейт го апаларым, аталарыбыз. Андайды эң артында мындай эме кылып кошуп атабыз, этияттап баягы. Аны дагы биз группада мөлмөлүмдү эстрадага салганбыз, чогуу ырдайбыз аны. Анан баягы трио, дуэт, баягы азыркы немеден артта калбай концерттик программаларда мындай жакшы түзүп атабыз. Азыр бүгүн буюрса Бишкекке чыгам, кайра ошо эмеле баягы мени эл журтка, коомчулукка айтып кой, билеттин баасын жакшылап айт деген тапшырма менен келип атат. Анан ошол шайырлар тууралуу да кимдер катышат концертке, кимдер ырдашат? Биз эми Үчтеректин 3 кызы деп Кыргызстанда 30, анап эжем 37 жыл болду, мага 32 жыл болду Лира экөөбүзгө. Анан үчөөбүз бир коллективде коллегабыз. Жумушка барганда тиги бир тууганча эмес, коллегача сүйлөшүп, мындай эме кылабыз, чогуу ээрчип жүрөбүз үчөөбүз. Үркөрдөй болуп. Анан үчөөбүз келебиз, жакшырларыбызды ырдайбыз. Анан Кылыч Бекишев ушу жетегибиздин Бозбешиктен биз жетекчи кылып шайлап алганбыз. Ал дагы нукура баягы Үкүев, Чабалдаевдин нукура баягы шакирттери да булар.
түздөн түзүн ошо бүт баардыгын алган. Андан кийин 3 жашта айттым. Андан кийин Кенже Көбөкова деп ырчыбыз бар. Азыр адагы өтө элге алымдуу, ырлары менен баардык жагы менен төгөрөгү төп келген ырчы адагы. Андан кийин Азамат Сарыбаев деген бульвары менен аябай таанымал. Анан аябай эргеп суранганда шараманканы ырда берет. Ошондо жакшы мыкты эмгек сиңирген артистин былтыр алды жаңы эле. Анан Рустам Сагыналиев деген оңчубуз жакында ушу дарыланып жакшы болуп мен да элге барып ырдайынчы деп келатат. Жакшы оондору бар, аккордеон менен ырдайт. Ушул ондон ашык 14 болобуз го. Кудай буйрса концерт сонун маанайда өтөт деген ишеничтемин. Анан дагы бир музыкалык чыгармага берели, анан дагы концерт боюнча да кызыктуу маалыматтар бере кетсеңиз. Эжем оон чыгарып, сонун оондору бар. Жүрөгүм өрттебеңиз деген. Анапия Райымбек эжекен. Анан өмүр жазым деген ыр бар да, баягы жакшы мындай. Сүйжөн ошону ырдап коеюн, эми маанайы жакшы тартылат. Болду. Анан мынакей концертте ошол Барскондо же Тегүздө коюу алдында турасыңар. Анан Каракул шаарына концерт коелу деген оюңуздар да барбы? Биздин Каракул шаарынын тургундары, меймандары дагы чындыгында концертке суусап турат. Акыркы учурларда концерт коюп келгендер дагы аз болууда десек болот. Анан чындыгында эле бул музыка жан дүйнөнүн азы болот эмеспи? Анан концертке барып, андан кийин мындай жагымдуу маанайда кадимкидей сонун жүрүп калат эмеспи? Анан оюңуздарда барбы? Албетте, бул биз Караколго койбой эле өтүп кеткенибиз себеби баягы эми тигил жактан график эме да 26-сы, 27-си, 28-и 3 күн ушул айдын аягында оркестр филармониянын баягы 8 чоң коллектив иштейт. Ошондон баягы программанын, күчтүү программаны даярдап алып келебиз деп жатабыз буйрса. 3 күн концерт коет филармония, жалпы жамаат келет. Анда абдан алдагы өтө мындай кызыктуу болот. Анткени азыр Орозов оркестринде жалаң жаштардан жаш балдарды алды, 14 солист алынды. Ошолорду да элге мындай муун азыр билинбей алмашат да, ошондо ошол жаштарды көрүп, ушуларды ырдайт турбайбы деп жаштарга сиңет да. Ошол таризде биз 3 күн айдын аягында келип калабыз.
биздин жетекчиликте келсе керек. Ооба, буюрса. Эң сонун ал күндөрдө алыс эмес болсун дейли. Анан ушул боло турчу концерттин өзгөчөлүгүнө токтоло кетиңизчи. Өзгөчөлүгү биз эми баягы бул айтса көпчүлүк айтпайбы, баягы 30 жылдын ичинде мисалы үчүн филармония коллективи гастролго чыккан эмес экен да. Анан баягы маданиятка көңүл бурулуп баштагандан кийин элге араласа, эл деле көнөт. Баягы элди мисалы үчүн иштесе элдер баардык жакшы нерсени алат да, мындай. Жакшы биз кыдырсак, бизди көрүп деле ошо шыктанып, ырдагысы келген, жакшы тарбияданан көкүрөк баягы сырт деле жалтыратып кийинип эрбей, жан дүйнөнүн азы болгон музыка, китеп менен баары бир ага кайрылып келет го. Баягы тойдун формасы деле өзгөрөт деп ойлойм. Анткени таануу деген нерсе бар да. Тажатуу, таанып кеткен нерсе баары бир жаратылышыбыз баары бир толукталып турат, көкүрөккө толукталып туруш керек да. Ошон үчүн ыр бул түбөлүктүү, бул жан дүйнөнү дарылап келген, эмдеп, домдоп келген, жакшы нерсеге буруп келген, мен ойлойм да. Биздин ошентип чыгышып атканыбыз дагы бул маданиятка көңүл бурулуп аткандын белгиси да. Жоксо азыр элементарный нерсечи, мындай жөнөкөй эле нерсе. Бишкекке барыш үчүн таксиге түшөсүң, акча керек, Ал таксиске да эме керек. Мисалы үчүн командировкага чыгыш үчүн деле бензин керек. Биринчиден жетишибиз керек. Жакшынакай маанайда чыгыш үчүн жакшы эс алуу керек. Эс алсаң үн чыгат дегендей. Ошо камкордукту бөлөкчө берсе, негизи улуттун жүзү маданиятта да. Анан кийин баягы элдер көп окумал болсо, мисалы үчүн жакшы баары өзүбүздүн бизге угду айта алам, жазуучунун дагы эң бир бөлөкчөсүн берген, мондой керемет жаратылышты берген да. Анан бизге кичине эле элди жакшы жакка үндөгөн адамдар көбүрөөк болсо эле биз абдан тезик менен өнүгөбүз да негизи. Момундай азыр көбүнчө бизге Кыргызстанга туристтер көп келет го, көлгө. Эмне үчүн келип атат? Аба 2 секунд жетпесе эле адам жашай албайт. Бизде аба бар буюрса. Эмне гана жок, биз кандай бактылуубуз. Ошон үчүн ыр менен чулгап турсак, жакшы сөз менен бири-бирибизге жылмайып турсак, кандай сонун. Албетте. Алдыда боло турчу концертиңиздер сонун маанайда өтсүн дейли. Анан сизге болсо эркин микрофон бере кетейин. Жалпы элге кайрылуу жасап, каалоо тилегиңизди айтып, концертте кайсы күндөрү болот, ошол боюнча дагы бир жолу айта кетсеңиз, балким жаңы кошулуп калганда көрүүчүлөрүбүз бардыр. Албетте, мен урматтуу көл тургундары, биз сиздерди сагынып келе жатабыз. Жакшы маанай тартуулайлы деп 15 сентябрда Тоңдо болобуз, 16-сында Жетөгүздө болобуз, 17-си Ак сууда болобуз, 18-и Түп районунда центрлеринде, борборлорунда концерт коебуз. Концертке келиңиздер, билеттин баасы 200 сом. Биз сиздерди күтөбүз. Сизге терең ыраазычылык билдирем, Дилбар эжеке. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп, мынакей сонун маанайда жагымдуу музыкалык чыгармаңызды аткарып бердиңиз. Элге дагы жакшы жаңылыгыңызды айта кеттиңиз. Мынакей жаңы эле клип тартып, ошол клибиңизди элге тартуулап, эл дагы көрүп баалап отурат. Биз да сүйүнүп отурабыз. Анан чыгармачылыгыңызда көп ийгиликтер жарала берсин. Биз сиздин чыгармачылыгыңызды көрүп, ошол ийгиликтериңизге балкып дегендей, ошолорду көрүп биз дагы сүйүнүп, маанайыбыз көтөрүлүп жүрө берсин. Келгениңизге чоң рахмат. Кийинки келгенде дагы жакшы жаңылыктарыбыз менен келип, биздин жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө жагымдуу маанай тартуулайсыз деген ойдомун. Сиздерге да рахмат. Ардактуу замандаштар, телекөрүүчүлөр, бизде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилбар Райымбекова эжекебиз мейманда болду. Ал эми сапарыбызды алдыга карай улайлы. Кичинекей бөбөктайларыбыз үчүн мультфильм тартуулай кетели.